бул жерде кабель 500 линия менен чыгып, бул жерден келип тоодо Токтогул ГЭСин реконструкциялоонун 3 фазасы тең аяктаганда ГЭСтин иштөө мөөнөтү 35-40 жылга узарат деп баса белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 18 октябрда Жалал Абад облусуна болгон 2 күндүк иш сапарынын алкагында Токтогул ГЭСин реабилитациялоо долбоору боюнча иштер менен таанышууда. ГЭСтеги гидроагрегаттарды алмаштыруу 2020 жылга чейин аяктай тургандыгы маалым болду. Жалпы суммасы 320 миллион сом АКШ долларын түзгөн бул иштерди каржылоо үчүн Азия өнүктүрүү банкынын жана Евразия өнүктүрүү банкынын каражаттары жумшалат. 3 фазаны тең бүткөрүүнүн натыйжасында Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу 240 мегаваттка өсөт. Бул долбоор Камбараты 2 ГЭСине тете дагы бир жаңы ГЭСти куруу менен барабар деп ишендирди Сооронбай Жээнбеков. Ошондой эле Токтогул ГЭСин калыбына келтирүү долбоорун ишке ашыруунун жүрүшүндө 100 миллион доллардан ашуун каражаттар үнөмдөлгөнүн белгиледи. 3 фаза тең бүткөрүүнүн натыйжасында Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу 240 мегаваттка көбөйөт. Бул долбоор Камбараты 2 ГЭСине тете дагы бир жаңы ГЭС курулганга барабар болот. Кудай буюрса, ГЭСтин иштөө мөөнөтү 40 жылга чейин узарат. Урматтуу мекендештерим, белгилеп кетчү нерсе Токтогул ГЭСин калыбына келтирүү долбоору ишке ашыруунун жүрүшүндө 100 миллион доллардан ашык каражат мына үнөмдөлдү. Бул өткөрүлгөн тендерлердин ачык айкын адилет болгонуна, дүйнөлүк гигант компаниялардын атааңдаштык менен конкурска катышканы байланыштуу болду. Муну донорлор сатып алуулардын ачык айкындыгын көрсөткөн жакшы мисал катары баалашты. Үнөмдөлгөн каражаттардын сметалык баасы 160 миллион доллар түзгөн 3 коргон ГЭСинин модернизациялоого жумшоого чечим кабыл алынды. Ошентип Токтогул ГЭСин калыбына келтирүү үчүн каралган суммага 2 ГЭС Токтогул жана 3 коргон ГЭСтери толук жаңыртылат. Гурпсай ГЭСине Турдакун Усубалиевдин ысмын берүү жөнүндө чечим кабыл алынды. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 18 октябрда Токтогул ГЭСин реабилитациялоо долбоору боюнча иштер менен таанышууда билдирди. Президент Кыргызстандын энергетика тармагы өзүнүн 85 жылдык юбилейин белгилей тургандыгын эске салып, өлкөнүн бардык энергетиктерин бул майрам менен куттуктады. Мына бүгүн биздин өлкөнүн бардык ГЭСтерин курууга катышкан Кыргыз Республикасынын баатырлары Акбаралы Кабаевке жана Курманбек Арыковго өзгөчө ыраазычтык билдиргим келет. Мына чогултушат өкөтөң. Энергетикалык юбилейди белгилөө учурунда дагы бир өзүбүздүн ардактуу аксакалыбыз Турдакун Усубалиевди сөзсүз эскерип коюшубуз керек. Эмне үчүн дегенде Кыргызстандын эгек тармагына ал кишинин коскон салымы абдан зор. Эбегейси зор, баа жеткиз. Мына анын Курпсай ГЭСинин курулушуна дагы коскон салымы буга баа жеткиз. Мына ошол аталган станциянын Курпсай ГЭСинин Турдакун Усубалиевдин ысымын берүү жөнүндө мына чечим кабыл алынды. Туура чечим болду бул дагы. Муну мен дагы чын жүрөгүмдөн колдодум. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков Кара Көл шаарындагы ирригациялык долбоорлорду жана таза суу долбоорлорун ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышты. Белгилегендей, жазы кечүү айылындагы жаңы каналдын курулушу айылдагы суугат жерлердин аянтын 30 гектарга чейин көбөйтүүгө жана колдонуудагы айдоо жерлердин мелиорациялык жөндөмдүүлүгүн 250 гектарга жакшыртууга шарт түзөт. Президент айыл чарбасын комплекстүү өнүктүрүү фермерлери менен дыйкандарды суугат суусу менен өз убагында жана толук кандуу камсыздоодон баштала тургандыгын айтып, бул багыттагы ишкерди күчөтүүнүн маанисин дагы бир ирет баса белгиледи. Андан соң мамлекет башчысы жергиликтүү калкты таза ичүүчү суу менен камсыздоо боюнча долбоорду жүзөгө ашыруунун жүрүшү менен таанышты. Жазы кечүү айылындагы таза суу көйгөйү айыл жаңы түзүлгөн 1970 жылдан бери курч турган маселелерден болуп саналат. Долбоорду жүзөгө ашыруу 2000ден ашуун тургундун таза ичүүчү сууга жетүүсү
көрүнүшүн камсыздайт. Сооронбай Жээнбеков таза сууга байланышкан маселе республиканын бардык региондорунда этап-этабы менен чечиле тургандыгын белгиледи. Ошондой эле тийиштүү мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийликтен координацияланган иши менен бюджеттен тышкаркы каражаттарды тартуунун маанисин баса белгиледи. Мамлекет башчысы аталган маселелерди натыйжалуу ишке ашыруу үчүн жаңы мамлекеттик орган суу ресурстары мамлекеттик агенттиги түзүлгөндүгүн эске салды. Мындан тышкары президент Кара Көл шаарындагы Шопогов атындагы номер 4 орто мектептин абалы менен таанышты. Бүгүнкү күндө аталган мектептин 2 корпусунун 1992 жылы токтоп калган курулушун бүткөрүү зарыл болуп турат. Окуучулар 3 мөөнөттө окуп, жалпы билим берүүчү окуу жайынын жаңы корпусун куруу абдан зарыл болууда. Архитектура, курулуш, турак жай, коммуналдык чарба мамлекеттин агенттигинин директору Бактыбек Абдиевдин маалыматына ылайык, Шопоков атындагы номер 4 орто мектептин курулушу 2020 жаңы окуу жылына карата бүткөрүлөт. Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Жазаков Баткен облусундагы иш сапарында Аксай Тамдык жана Аксай Рават жолунун курулушу менен таанышты. Көкташ Аксай Тамдык жолунун узундугу 24,5 чакырымды, ал эми сметалык баасы 606 миллион сомду түзөт. Көкташ Аксай жолунун узундугу 6,8 чакырым келген тилкесине асфальт төшөөгө 50 миллион сом каралган. Бул каттамдын жогоруда айтылган 6,8 чакырым тилкесине асфальт төшөлдү. Курулуш иши 2014 жылы башталган. Аксай Рават автомобиль жолунун узундугу 25 чакырымды түзөт. Долбоордун сметалык баасы 584,5 миллион сом. Жолго шагыл төшөөгө жалданма компания 20 миллион сомго тургон. Каттамдын узундугу 6 чакырым келген тилкеси кеңейтилди. Учурда жолдо курулуш иштери уланууда. Ушул жылдын ноябрь айынын соңуна чейин каттамды салуу иштери бүткөрүлүп, андан кийин ушул жолдон чоң жүк ташуучу транспорт каражаттарынын каттоосуна уруксат берилери күтүлүүдө. Мындан тышкары вице-премьер-министр Аксай айыл округунун Бакай участкасындагы ирригациялык системанын курулушу менен таанышты. Быйыл бул объектини каржылоого 50 миллион сом каралган. Вице-премьер-министр Жеңиш Жазаков инфраструктуралык объектилердин курулуш иштерин сапаттуу жана өз мөөнөтүндө бүткөрүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Афганистан Ислам Республикасындагы Улуу жана Кичи Памир аймагында жашаган этникалык кыргыздарга Кыргызстандан гуманитардык жардам жеткирилди. Өкмөттүн маалыматы боюнча 70 тоннага жеткен азык-түлүк жана буюмдарды алууга өкмөт 5 миллион сом бөлүнгөн. Экспедиция азык-түлүк, жылуу кийим-кече, жылытуучу мештерди, дары-дармек, медициналык буюмдар жана башка буюмдарды алып барган. Гуманитардык экспедициянын курамындагы медицина кызматкерлери памирликтерди медициналык кароодон өткөрүп, төрөт кабыл алып жана катуу ооруп жаткандарга шашылыш жардамдарды көрсөтүштү. Ошондой эле экспедициянын мүчөлөрү Кичи жана Улуу Памирдин тургундары менен жолугуш өткөрүп, анда Кыргыз Республикасынын аймагынан балдарына билим берүү маселесин талкуулашкан. Памирлик кыргыздар Кыргыз бийлигине жана элине колдоо көрсөткөнү жана берген жардам үчүн ыраазычылыктарын билдиришти. Экспедициянын мүчөлөрүн Ауганстандын аймагынан, Афганистан Ислам Республикасынын тышкы иштер министрлигинин, миграциялык кызматтын, Бадахшан провинциясынын жана Вахан районунун администрациясынын өкүлдөрү жана Афганистан Ислам Республикасынын премьер-министринин этникалык кыргыздар маселеси боюнча кеңешчиси Ажи Махмуд тосуп алган. Биз Кыргызстан өкмөтүн жылыга бизди эстеп, биздин эт боор туугандарыбыз бул катык жолдо кыйналышып, шунда бизге жардам жеткирип турганыга көптөн көп рахмат, колдук айтып, ыраазычылык билдиребиз. Бизге керектиктерин баарын алып келипсиздер, пешке алып келипсиздер, ун, күрүч, туз бизге керектик ушул анан Памирда бизде мында бир ачлык жок, айдап жаңдай бир мында жегидей өзүңөр жылга көмөк кыласыңар. Кыргызстан туугандыктарга көптөн көп чоң рахмат. Биз сиздердин колу путуңарбыз. Бизди иншалла дайыма унутуп калбайт деген тилектерибиз бар. Силер Кыргызстан биз мана ушул ала тоодо бизге топуру барчы. Бизге башка улуттарга болсо да биз кыргыз дөөлөтбүз, өкмөтүбүз бар деп мактанабыз. Анан көптөн көп бизге о кишилерге салам деңиз, силерге да көптөн көп рахмат.
Акыйкатчы Токон Мамытов УКМКнын тергөө абагында жаткан Алмазбек Атамбаевке барып жолукту. Мамытов бардык маалыматты ачыктай албай турганын айтып, бирок Атамбаев тарабынан абактагы шартына эч кандай нааразычылыгы болгон жок деп кыскача белгиледи. Ал жакта башка сөздөр болгондуктан бардыгын айтып бере албайм дейт акыйкатчы. Алмазбек Атамбаев учурда УКМКнын тергөө абагында камакта. Ал бир нече оор кылмышка байланыштуу шек саналууда. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев социалдык коргоо жана профсоюз кызматкерлеринин күнүнө карата уюштурулган салтанаттуу иш-чарага катышты. Өкмөт башчы өз сөзүндө социалдык коргоо жана профсоюз кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен коттуктады. Премьер-министр өкмөт улгайган адамдарды социалдык жактан камсыз кылуу, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга кам көрүү, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү, социалдык мекемелерди колдоо жана жумушсуздуктун санын кыскартуу боюнча маселелерди чечүү иштерин жакшыртууга күч жумшап жатканын белгиледи. Ошондой эле өкмөт башчы сөзүн жыйынтыктап жатып, ишинен өзгөчөлөнгөн социалдык коргоо чөйрөсүнүн жана профсоюз кызматкерлерине сыйлыктарды тапшырды. Бүгүн социалдык системага, коргоо системасына социалдык коргоо министрлиги аркылуу 10,3 миллиард сом сарпталып атат. Мына азыр жаңы бюджетти талкуулап атабыз. Улукбек Тойшубаевич менен 11,9 миллиард сом жылдан жылга өсүп атат. Мындан тышкары 50 миллиард сом пенсияга тартылып атат. 60 миллиард сом акча пенсия жана жөлөк пул жана башка социалдык төлөмдөргө жумшалып атат. Өзүңүздөр билесиздер, 161 миллиард сомдун салыштырып көрсөңүздөр, 60 миллиарды эми социалдык фонддун өзүнүн бюджети кирбейт, бирок салыштырмалуу 60 миллиард сом ушул сиздер иштеп жаткан тармакка сарпталып атат. Эгерде мындай салыштырып көрсөк, бул абдан чоң көрсөткүч. Бюджетибиздин өзүнүн көлөмүнө жана шартына ылайыктуу. Бирок, конечно, бизде бюджетибиз аз, кичинекей. Ошентсе дагы 60 миллиард сом ушул тармакка жумшалып атканы, бул биздин мамлекеттин саясаты эң биринчи адамдын муктаждыгын чечүү саясаты күчөп, өнүгүп бараткандыгын көрсөтмөкчү. Зер буюмдарды саткан жайда кардар аял алтынды оозуна салып жиберди. Инстаграмда уурулуктун дагы бир түрү деген шакаба менен видео тарады. Видео байкоого түшүп калган кадрда аял зер буюм көрмүш болуп, соодагер ылдый карай калганда алтынды оозуна салып жиберген. Байкап калган соодагер зерди оозунан чыгарып алган. Тажикстандагы Куля педагогикалык колледжинин студенти күч менен аскерге алып кетүү үчүн келген шаардык аскер комиссариятынын кызматкерлеринен качып, окуу жайдын 2-кабатынан секирип кеткен. Жигиттин буту сынып, учурда ооруканада. Алар мени аскер комиссариятына алып келишип, текшерип бүткөн соң көчөгө чыгарып коюшту. Сынган бутум менен үйгө араң жеттим. Эртеси ата-энем мени ооруканага алып келди, деди Ахмод Жони Амир. Бирок колледждин жетекчилиги эч ким студентти кармабаганын, ал баарын ойдон чыгарганын билдирүүдө. Буга чейин да Тажикстанда 1-сентябрдан 31-октябрга чейин жаш жигиттерди көчөдөн, үйдөн, коомдук транспорттардан кармап, армияга алып кеткен учурлар кездешип жатканы кабарланган. Тажикстанда кеңеш доорунда белгиленген боюнча аскерде милдет өтөө мөөнөтү 2 жыл бойдон калган. Бишкекте көчө шыпырган Нурлан күзгү жалбырактардан кооз кылып жүрөк жасады. Тазалык муниципалдык ишканасынын маалымат катчысы Жибек Каракеева жүктөгөн сүрөт интернетте дароо популярдуу боло баштады. Бишкекте чет элдиктер такси айдоочунун унаасына сумкасын унутуп коюшкан. Анда бул жолу 100 000 сомдой акча бар болгон. Бул тууралуу видео YouTube интернет түйүнүндө пайда болду. Анда таксист Манас эл аралык аэропортунда чет элдиктерди жеткирип барганын айтат. Автордун айтымында акчасын унутуп койгондор учуп кетишти. Ал эми кайра келип акчасын сурай турган болсо кайтарып бербестигин билдирет. Бул видеонун чын төгүнү азырынча белгисиз, айрымдары тамаша катары кабыл алышууда. Ассаламу алейкум, тугандар. Бүгүн аэропортко бир иностранецтерди алып барсам,
bir portfeyle қалып кетті. Барып немесінше сумкасы анан мына bir 100 миңдей ақшасы қалып кетті. Ал иностранецтер учуп кетті. Құда қаласа, Құдайым бұйырса, қайтып келіп сұраса дағы бербеймін да менші, вообще бербеймін да. Бербей қоя аламын да менші. Бишкек шаарындагы Уркуя Салиева менен Кантемир көчөлөрүнүн кесилишинде 2 унаа кагышты. Алардын бири жеңил унаа болсо, экинчиси кичи автобус. Окуяга күбө болгон окурман адамдар жаракат албаганын билдирди. Учурда кырсыктын чоо жайы такталып жатат. Ош шаарында 28 жаштагы жигит өз өмүрүнө кол салууга аракет кылды. Маалым болгондой, окуя 14 октябрь күнү болгон. Ош шаарынын 1991 жылы туулган Жаран өз жанын кыюу максатында колунун кан тамырын кесип салган. Ош шаардык ооруканасынан билдиришкендей, жабырлануучуга амбулатордук жардам көрсөтүлүп, дарыгерлер анын кан тамырын тигип беришкен. Учурда окуянын чоо жайы такталууда. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев Эгизек жана Эркечтам чек ара заставаларына барды. Алай районундагы Кытай мамлекети менен чектешүүчү заставалардагы чек арачылардын шарттары менен таанышты. Бул тууралуу өкүлчүлүктүн маалымат кызматы билдирди. Облус башчысы чек ара кызматкерлери жашаган үйлөрдүн жылытуусун заставанын жылытуу системасына кошуп берүү маселесин көтөрдү. Ал үчүн жергиликтүү көмүр казуу ишканасы тийиштүү өлчөмдөгү көмүр түшүрүп бермей болду. Мындан сырткары чек арачылардын балдарына аянтча куруу зарылдыгы бар экендигин белгилеп, Алай райондук жергиликтүү бийликке тапшырма берилди. Эң биринчи чек арабыз бекем болсун. Ошондо мамлекетибизди өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Ошондуктан чек арачыларга шарт түзүү аракетиндебиз, дейт Узарбек Жылкыбаев. Алла Пугачева өлүмгө даярданууда. Өлгөндөн кийин өзүнүн сөөгү коюла турчу жайды сатып алды. Бул тууралуу орус маалымат булактары жазып жатышат. Анда айтылгандай, Пугачеванын сатып алган участогу Кузьминск мүрзөсүндөгү агасынын күмбөзүнө жакын. Жылдыздар чогулушту аттуу көрсөтүүдө белгилүү болгондой, учурда скульпторлор Пугачевдордун үй бүлөлүк мүрзөсүнүн эскиздерин жасап жатышат. Эске сала кетсек, ушул жылдын апрель айларында Пугачева 70 жаш юбилейин белгилеп, Кремль сарайында чоң концерт бергени бар. Анткени менен мынча жашты примадоннага ыйгар албайсың. Ал азырдагы жакшы формада. Учурда ырчы 5 жыл мурда төрөлгөн кызы Лиза менен уулу Гариге көпчүлүк убактысын бөлүп, аларды тарбиялоо менен алек.